Текебаев Өмүрбек Шикешев менин оюмча толук акталышы керек, эгерде сот адилеттүүлүгү болсо. Анткени Белизгейт боюнча дагы, Мегаком боюнча дагы бардык иштер боюнча бир дагы ынанымдуу далил таба албай, сот системасы дагы, бийлик дагы аябай чоң уят болду. Эгерде бүгүн Өмүрбек Текебаевди камала турган болсо, анда бүгүн кыргыз демократиясы, сөз эркиндиги, адилеттүүлүк, акыйкаттык мыйзамдуулук кошо камалат. Эгерде Текебаев камалса, мына ушунун бардыгы Кыргызстандагы болгон баалуулуктун бардыгын кошо биз түрмөгө кескен болобуз. Мына ушинтип түшүнүшүбүз керек. Бирок менин оюмча азыр Айбек уулу Эрдинсул Айбекте аябай чоң тарыхый мүмкүнчүлүк бар. Ал мындай кайсы бир кишилерден мындай кулу болбой, адилеттүү чечим чыгарып, кыргыз элинин тарыхында жазыла тургандай бир чоң мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ал ага корксо, духу жетпесе, бийликтин тапшырмасын аткарат. Бирок ар бир кыргызстандыкка түшүнүктүү болуп калды. Өмүрбек Текебаевдин иши бул саясий негизде экенин жөнөкөй жарандардан баштап мамлекеттик кызматкерлер баары түшүнөт. Азыр билесиңер, ошол сын айткан кишиге эле ушинтип эптеп мындай камап жок кылуунун мындай аргасын көргөн учурлар көп болуп атат. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Эгерде ушул бүгүн Өмүрбек Текебаевди камай турган болсо, анда адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту, демократиянын бардыгын кошо түрмөгө камаган болот. Бирок эң белгилей нерсе, бул менен Кыргызстанда саясий окуялар өнөктүк, күчөп, кырдаал чыңалат деп айтсак болот. Мен мына азыр абалды көрүп атам. 2010 жылдын 7 апрелинде дагы ушул апрель айларында биз чогуу жүргөнбүз. Мына дал ушундай мындай кырдаал ушундай болуп башталган. Ошон үчүн бийликтер мындай акылына келсе, сот иштерине киргизбеш керек. Ошо рахмат.